Таласта тренд тарткан айдоочу айыпка жыгылды. Талас шаарында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унан айдоочусуна 15 000 сом айып пул салынды. Бул тууралуу Талас облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Башкармалыкка ал укук бузуулар кодексинин авто ээн баштык беренесинин негизинде жоопкор тартылганын белгилеп, унаа айып короого киргизилгенин кошумчалады. Видеодо унаа социалдык тармактарда популярдуу болуп жаткан трендти тартууга катышканын көрүүгө болот. Только по понятиям жашашат экен. Оштун мэринин таң атпай кыжыры келди. 31-июлда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев таңкы кыдыруусунда калаанын Касымбеков көчөсүн бойлой аккан жекелик каналынын жээгин текшерип чыкты. Ал аталган аймактын абалына кейип, каналдын жээгин ачуу жана Разаков көчөсүнөн баштап эс алуу багын куруу тапшырмасын койду. Ошто только по понятиям жашашат экен. Кимдин акчасы бийлиги болсо басып алмай. Мыйзам деген жок. Балдар, по понятиям деген жашабаш керек. Азыр башка бийлик келди. Урматтуу президентибиз, генералыбыз шаарды татынакай кылып коңдогула деп жатат, деди Токторбаев. Каракулжадагы келиндин өлүмү. Жолдошу 18 жылга эркинен ажыратылды. Ош облусуна караштуу Өзгөн райондук сотунда Айзерек Эралиеванын өлтүрүлүшүнө байланыштуу иш каралып, айыпталып жаткан жолдошу 18 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу бүгүн 31-июлда Жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. Малым болгондой, Өзгөн райондук сотунун 31-июлдагы өкүмү менен адам өлтүрүү, мыйзамсыз ок атуучу курал жаракты, ок дарыларды сактоо жана алып жүрүү менен күнөөлүү деп табылды. Ага эсептик көрсөткүчтүн негизинде мыйзамсыз курал жарактарды колдонгону үчүн 100 000 сом айып салынып, 18 жылга эркиндигинен ажыратылды. Белгилей кетсек, 26 майда Ош облусунун Каракулжа районунда каргашалуу окуя катталып, 38 жаштагы аял өмүрлүк жолдошунун колунан ажал тапканы маалым болгон. Шектөөгө адам өлтүрүү, куралды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Эралиеванын жакындары анын өмүр бою эркинен ажыратылышын талап кылышты. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Эттин баасына мамлекеттик көзөмөлдөө киргизилет. Бул тууралуу бүгүн Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүү министрлигинен билдиришти. Мындай чечим аталган мекеменин башчысы Бакыт Төрөбаевдин төрагалык алдында өткөн жыйында кабыл алынды. Мамлекеттик көзөмөлдөөдүн максаты эттин баасынын өсүшүнө жол бербөө, малдын чек арадан кирип чыгышын көзөмөлдөө, малды экспорттоого сандык чектөө киргизүү экени кошумчаланды. Жыйындын жүрүшүндө өлкө аймагында эттин баасына үзгүлтүксүз мониторинг жана анализ жүргүзүп туруу, экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматына жүктөлүп, министрликке караштуу ветеринария, мал чарбасын өнүктүрүү, жайыт жана тоют кызматына мал ташуучу жеке ишкерлердин ветеринардык санитардык көзөмөлүн күчөтүү, чек ара кызматы менен биргеликте аткезчилик менен күрөшүү боюнча конкреттүү тапшырмалар коюлду. Өзбекстандын президенти мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келет. 30-июлда Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев расмий сапар менен Кыргызстанга келген Өзбекстандын Тышкы иштер министри Бахтиёр Саидов менен жолугуш өткөрдү. Бул тууралуу аталган министрликтен билдиришти. Жолугушууда эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери ортосунда жигердүү сүйлөшүүлөр болду. Тараптар кыргыз-өзбек эки тараптуу кызматташуусунун бардык спектрин талкуулашып, актуалдуу аймактык жана эл аралык маселелер боюнча пикир алышты. Ошондой эле тиешелүү жол картасында чагылдырылган биздин өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынын жана өкмөт башчыларынын деңгээлинде жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу боюнча конкреттүү кадамдарды белгилешти. Министрлер саясий диалогдун ыраттуу деңгээлин жана эң жогорку деңгээлдеги эки тараптуу байланыштардын динамикасын канааттануу менен белгилешти. Алар ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары да чыңдөөгө эки тараптын ниетин ырасташып, кыргыз-өзбек мамилелерин сапаттык жаңы деңгээлге чыгаруу үчүн биргелешкен аракеттерди улантууга даяр экендиктерин билдиришти. Тараптар эл аралык жана аймактык уюмдарда, анын ичинде БУ, КМШ, ШКУ, ТУМУ, ЭКУ жана башкаларда кызматташууну талкуулашты. Бул түзүмдөрдөгү
кызматташуу эки өлкөнүн өнөктөштүгүнүн негизги элементи бойдон калары белгиленди. Тышкы саясат мекемелеринин жетекчилери негизги аймактык жана глобалдык көйгөйлөргө мамилени координациялоону улантууга даяр экендиктерин ырасташты. Ошондой эле Кыргызстан менен Өзбекстандын тышкы иштер министрликтеринин 2025-2026 жылдарга кабыл алынган кызматташуу программасында жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарын даярдоо боюнча иш-аракеттер планында жол картасында белгиленген конкреттүү биргелешкен чараларды бекитишти. Булак Супер Кежү. Тажикстанда атасы машинасына сүйрөткөн өспүрүм мерт болду. Тажикстандын Турнсан Зади шаарынын 40 жаштагы тургуну өзүнүн 15 жаштагы уулунун өлүмүнө байланыштуу камалды. Мунун алдында социалдык тармактарда ал баласынын бутунан байлап алып, машинага сүйрөткөнү, өспүрүмдүн чаңга аралаш канжалаганы тартылган видеолор тараган. Ички иштер министрлиги ал жаран уулун акча уурдоого айыптап, ушундай ыкма менен жазалаганын билдирди. Окуя 26-июлда күндүз болгон жана өспүрүм алган жаратынан ошол күнү үйүндө мерт болгон. Кылмышка шектүү 15 жаштагы уулун 2 жолу акча уурдоого, биринчисинде май айында 800 самони, экинчи рет июлдун башында 600 самонини кымырып алганын айыптаган. Андан күнөөсүн мойнуна алышын талап кылып, уулун Теко үлгүсүндөгү машинасына күч менен салып кеткен. Эл жок ээн жакка алып барып, баласынын бутун 2 метрлик трос менен байлап, машина менен 100 метрдей жерге сүйрөткөн деп жазылган Ички иштер министрлиги тараткан маалыматта. Маалыматтарга караганда, соц тармактарга тарап кеткен видеону ал баланын атасы өзү тарткан. Бул окуяга байланыштуу денеге атайлап оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө уланып жатат. Социалдык тармактарда атасынын уулун кордогону кызуу талкууланып, колдонуучулардын басымдуу бөлүгү кылмышка шектүү оор жаза алышы керектигин жазып жатат. Коңшу өлкөдө соңку кездери үй бүлөсүндө зордук зомбулукка кабылган балдарга байланыштуу бир катар чуулуу окуялар катталды. Булак Азаттык.